Тар жана жапыс бөлмөлөрдөн турган бул мектеп кезинде колхоздун имараты болгон. Кийин ага ашар жол менен кошумча имарат тургузулуп, мектепке айланган. Мектеп өзү 300 эле баланы кучагына батыра алат. Бирок Ладаңкар айылында мындан башка билим уясы жоктугунан быйыл 1-класстын өзүнө эле 100дөн ашуун жеткинчек келип, бөлмөлөр менен отургуч жетпей калган. Бул мектепте талапка жооп бербейт. Негизинен балдардын биринчиден ден соолугу үчүн дагы кабинеттин тардыгы, анан доска менен партанын аралыгы жок дегенде 2 метр, 2,5 метр алыстыкта болуш керек. Анткени балдардын көзүнө зыян. Бирок биздин көпчүлүк кабинеттерде 1,5 метр аралыкта дагы парта менен досканын аралыгы 1,5 метр, 1 метр ушундай аралыкта отурушат. Артка жылдырсак окуучуларыбыз батпайт. 3 адамдан отуруп, колдорубуз мынтип жазганы неудобно болуп, анан кийин кысылып отуруп калтабыз. Анан кийин жаза албай атабыз, почеркибиз жаман болуп атат. Доска деле бизге өтө жакын болуп, аркадагылар көрбөй, зрениябыз жаман болуп атат. Анан кийин болсо, бу жерде кысылып калтабыз, парталарыбыз нарака жылдырса, аяктар кысылтат, бияка жылдырса биз кысылып калтабыз. 1-класска келгендерди 3төн отургузуп араң батырышканы менен мектептин 11-классындагы 16 балага бөлмө жетпей калган. Аркасы курган мугалимдер аларды башка мектепке которушкан. Бирок алар ал жакта окуудан баш тартып, мектептин короосун акмалап турушат. Кабинет жетишсиз болгон себебинен биз башка мектептерге барып келдик. Бирок ал жерден биз капайды таппай, кайра өз мектебибизге келдик. Мектебибизде бизге өзүбүзгө кабинет да жетишсиз болгон себебинен биз не тарбияга башка окуучулар чыгып кеткенде бош кабинетке кирип окуп жаттык. Мектепте бөлмөлөрдүн жетишсиздигинен коридорлору да тосулуп, китепкана жана компьютердик канага айланган. Эми сыртта калган окуучулар ошол бөлмөлөрдүн бирине жайгаштырылат. Мектеп жетекчиси билдиргендей, спорт зал, ашкана сыяктуу имараттар болсо эзели болгон эмес. Китепкананы ушинтип коридордун баш жагын эле тосуп, өзүбүз китепкана кылып даярдап алганбыз. Бул китепканада 12 миңден ашуун китеп бар. Китепкананын батпагандыктан ушул коридорду тосуп, китептерди жайгаштырганбыз. Биздин китептер мына өзү негизи жерде турбаш керек. Закиржан Бакиров атындагы мектепте шарт жок болгону менен жергиликтүүлөрдүн басымдуусу бул мектепте балдарын окутууга аргасыз. Мындан улам алар өкмөт көз жазымда калтырган келечек ээлери үчүн өз каражаттарына отургучтарды сатып берүүгө белсенишүүдө. Эми айла жок ушинтип ата-энелер сүйлөшүп атабыз. Аздан акча кылып, хотя бы 3 парта, 4-5 стол кылып, мынтип азайтсакпы депчи ата-аналар вообще жазганга немеси жок да, отуруп мынтип өзүңөр көрдүңөр го, бир кичинекей партада 3-4 бала отуртат. Анан алар кантип жазат билбейбиз. Баланын көптүгүнөн жарымына сабак берсе, жарымы аткарып келет, жарымы түшүнбөй калат ужечи. Белгилей кетсек, Узак райондагы ири айылдардын бири болгон Ладаңкар айылында бала бакчанын жоктугу, мектептин жетишсиздиги бир топ жылдан бери бийликтин ар кайсыл бутактарына жеткирилет. Деген менен алардын бул көйгөйлөрү жакын арада чечилчүдөй эмес. Буга жергиликтүүлөр бюджеттин тартыштыгына караганда бул айылдан бир да бийликтин жогорку бутагындагы чиновниктин жоктугу себеп экенин айтышууда. Кабылбек Учкунбай уулу, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу.